Geliniz. So'm bölünsü. Bu summa 2024-жылга карата кошумча 16 миллиард 200 миллион сомду түзөт. Бактияр Алиев белгилегендей пенсия социалдык фондко түшкөн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн эсебинен көбөйтүлүүдө. Жакшы болгон турбай, акчаңыздардын үстүнө да акча кошулат турбайбы буюруш? Аябай сонун болгон турбайбы? Иә, жакшы болгон турат. Берекесин берсин. Suyun apa geliniz. Salamatsızbı? Bunu alasız. Bunu alasız. İyi eşikten bir müşok bunu alasız dağı. Buğa kol koyup beresiz. Kol koymayın. Bana akça gerek. Bu gölöçüngün, geçtiğimin çaypayın gereği yok. Gereği yok gölöçüngün. Doltura gölöçüyüz. Өкмөт мага эмнени берсе мен ошону берип жатам сиздерге. Кудай буйруса эмкиден акталай акча болуп калат сиздерге. Өкмөткө айтпайсыңар. Мен сиздердин көйгөйүңүздөрдү түшүнүп турам. Bizge akça gerek, akça verin. Akça gerek. Мен өкмөттүн бергенин берип атам да, мен ойлоп аттырмбы? Бири-бирибизди түшүнүшүп турабы да. СССРдин ыдырашы менен эгемендикке ээ болдук деп ураалаган постсоветтик өлкөлөр каатчылыктын капшабына кабылды. Өнөр жайлар ишин токтотуп, жумушсуздук күч алды. Ага кошумча мамлекет жарандарына социалдык төлөмдөрдү, пенсия, пособия төлөп берүүгө дарамети жетпей калды. Дал ошол 2000-жылдарга чейинки абал элдин шайын оодарды. Пенсия пособиясын акыя күтүшкөн элге акча таратууда олуттуу абал турду. Киреше булагысыз элди камсыз кылалы десе, берерге каржы жок, оор мүнөттөр. Kim bu? Menene. Az. Salamat. Geliniz. Geldik. Geliniz. Hem ne öyle? Bayağı ettik pensiya. Geliniz, hap geliniz. Pensiya var mı? Var. Birinciden gazete. Ne anam? Hem ne oldu mu pensiyanız? Kaloş. Şunday bir pensiya. Maylanayın, hazır өлкөбүз. Maylanayın, kardı kovalaş elenay. Oy, өлкөбүз hazır ушундай болуп атпайбы? Эми бираз чыдай тургула да. Канчага чейин чыдайбыз? Чыдап эле келип, өткөн айда деле калош. Ти унуңарды ушу пенсияга кой дагы. İyi da anam. Өткөн айда унуңар курттап кетти. Ичинин баары курт. Эле отуруп эсебиз оодайланайын. Же бала да жебейт. Азыр эми заман ушул болгондо койгузча айланайын. Кандай мамлекетибизде оңолуп кетер айланайын. Ой, оңолуп кетебиз деле келип табыз оңолбой эле. Ой, көп акча алып калып учурда келет да айланайын. Ошону күтүп эле келип табыз. Эми азыр чоңлорду алып тургула. Албайм. Качан болсо ушинтип өтпөй калган галошуңарды 200 сомдук. Анан элден калган остатка скалатта калган унду бересиңер. Албайм агай. Мунуңарды албайм. Мындай ток тура, пенсия койгузайын кош. Bir кезде элдин батасына татып, сүймөнчүлүгүнө айланган почточу эми көрүнгөндөн кагуу жеди.
ошол жылдары эл абдан кыйналган, нааразы да болушкан, нааразы болуп урушкан, каргаган күндөрдө да уктук биз. Oldu qanday? Oy emne? Qaydan sen bunu barın götürüp? Aleyküm selam. Oy poçtadan. Oy qaydan şimdi beri otur. Qaydan akta öğretken. Өзүңөр билесиз, ушунда переходный период, жанагы рыночный экономика өтүп атабыз. Завод фабрикалардын баардыгы банкротко кетип атат. Акча деген жок, натура алмай башталды да. Эми не только пенсионерлердин пенсиясы, даже зарплаталар бүт натура менен берилип калган. Un комбинатынан болсо ундарды алабыз. Обувной фабрикадан обувтарды алабыз. Швейный фабрикадан көйнөк халат. Эми ошонун баардыгын биздин өзүбүздүн сотрудниктер байкуштар барып на место эсептешип, алышып, анан кийин баягы займа зачетун өткөрүшүп. Эми азыр шарт ушундай. Эми башкарга жок саке. Эми акчалуу болуп калар күн дагы келер айланайын. Келди кодобойдойм, келелек, эми келди кодобой. Эми келет да. Ой, баягы сайыс жок. Сайыс жок, эми бираз чыдай турса акчалуу күндө болот айланайын. Ошого чыдабай кала кетип атпайсыңбы? Мына унун, мына уну көрдүм. Мына көлөштү кийип ал. Рахмат. Эми ушу болсо дагы шарт ушундай болуп атат. Рахмат. Көрүп турасың көзүң. Жылдары ушу пенсионерлерге акчалай пенсия тарата албай, каржы жок болгондуктан un, kum şeker, samın, gölöç, gazeta менен таратчыбыз. Ал ундар да жакшы ундар эмес, кара, таш аралаш, кээ учурларда жамгырга калган көгөргөн ундарды да таратып жүрдүк. Мына ушул көйгөйлөрдү жоюу, пенсия саясатын жакшыртуу жана оң жолго коюу милдети социалдык фонддун мойнуна жүктөлгөн. Бул оор тапшырманы аткарууда социалдык фонд үчүн бир топ мээнет талап кылынды. Өлкө мындай катаал жагдайдан чыгуунун жолдорун издеп атты. Кандай кылганда карларды камкордукка алабыз? Кандай кадам жасоого мажбурбуз? Мына ушул суроо социалдык фонддун кызматкерлерин кыйла түйшөлттү. 2000 жылдары биз баягы натура платадан кутулдук. Ушу натура плата бир 3 жыл болду, калп айтпасам. Эми социалдык фонддун түзүлүү тарыхына токтолсок. Эгемендик алгандан кийин КМШ мамлекеттери пенсиялык системасына реформа жасай баштады. Ар бир мамлекет өзүнүн экономикалык потенциалына ылайык өзгөчө жана оптималдуу жолдорду тандап алышты. Эгемен Кыргызстандын калыптанышынын алгачкы жылдарында республиканын алдында пенсиялык системанын финансылык туруктуулугун кайра куруу, камсыздандырылган адамдардын жеке жоопкерчилигин арттыруу, пенсиялык төлөмдөрдү камсыздандыруу салымдарына ылайыкташтыруу боюнча оор жана татаал маселе турду. Ушунун натыйжасында эгемендикке ээ болгондон кийин пенсия саясатын жөнгө сала турган орган катары Кыргыз Республикасынын социалдык фондун түзүү зарылчылыгы пайда болгон. Ошентип, Кыргыз Республикасынын пенсиялык системасын кайра түзүү 1993 жылы пенсиялык фонддун, Кыргызстандын профсоюздар федерациясынын кеңешинин социалдык камсыздандыруу фондунун жана Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин мамлекеттик иш менен камсыз кылуу фондунун базасында Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун түзүлүшү менен башталган. 1994 жылдын 29 апрелиндеги номер 267 токтому менен Кыргыз Республикасынын социалдык фонду, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу социалдык фонд болуп кайрадан түзүлгөн. 90 жылдарда жогорку иштеп жүргөндө Асап Апазжумалович премьер-министр болуп турган. Өзүнө чакырды мени, мен менен кошо
министр финансов Конакуновты чакырды. Кыргызстанда пенсионный фонд түзүлүп атат, пенсионный фонд союзного значения. Ошого сизде бир вариант кылып сизде кандидатураңызды көрсөтүп атабыз. Бул бир вариант. Экинчи вариант замминистр финансыга сунуш кылып киргизип атам дегендей кылды. Сиз как премьер-министр кат жасасыз, президент Акаев виза верит согласие. На основании этого письма председатель правления пенсионного фонда СССР Тарасов приказ чыгарат и сразу член правления болот. Алдыга койгон максаттан улам инсан коомдон өз ордун тапкысы келет. Бактылуу турмуш кечирсем дейт. Билимге ээ болот. Өнөр үйрөнөт. Алган адистиги менен ишке орношот. Үй жайы күтөт, турмуштан өз ордун табат. Социалдык фонддун башкы милдети мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсиялык камсыздоо жаатында макулдашылган саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу. Жарандардын мамлекеттик социалдык камсыздандырууга болгон укугун камсыздап, мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фондун түзүү, башкаруу, ошондой эле социалдык фонддун өзүнүн финансылык туруктуулугун камсыздоо милдетин аркалайт. Социалдык фонд ар бир пенсионердин жаркын жашоосу үчүн иштеп келет. На 30 жылда социалдык фонд көптөгөн ар кандай кыйынчылыктарды көргөн. Акыркы 2 жылда камсыздандыруу төгүмдөрүн дагы социалдык фондго көбүрөөк түшүп баштады. Бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мамлекет туура саясат жүргүзүп жатат. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбекович Жапаров туура саясат жүргүзүп мамлекеттен, жалпы мамлекеттен бүгүнкү күндө айлык алып жаткан бардык кызматкерлердин айлык акысын көтөрдү. 22-жылы, 23-жылда көтөрүлүп атат. 24-жылда көтөрөбүз деп атышат. Бул канчалык айлык акы көтөрүлгөн сайын ошончолук социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөр көбөйөт. Ошонун артынан бүгүнкү күндө бизде пенсия көтөрүү мүмкүнчүлүгүбүз пайда болуп атат. Өткөн мезгил өз өкүмүн жүргүздү. Эгемендикке ээ болгон өлкөбүз уламдан улам телчигип кадамын арыштай баштады. Акыры эл күткөн күн да келди. Тынымсыз аракеттердин натыйжасында социалдык фонд өзүнө тагылган милдеттерди аткарып, мамлекет пенсионерлерге эми мурдагыдай ун, гезит, көлөч маасы таратпастан акча төлөй баштады. Эң башкысы, социалдык фонд жарандардын ишенимине ээ болду. Социалдык фонд бул жеңишке ар бир кызматкеринин зор эмгеги, жогору кесипкөйлүгү, чоң жоопкерчилиги менен жетти. Кызматкерлердин топтогон тажрыйбасы жана кадрдык дараметтин аркасынан социалдык фонд келечекте дагы пенсия саясатын жакшыртып, анын деңгээлин жогорулатууга байланышкан маселелерди ийгиликтүү чечүүнү жолго коюшат. Учурда социалдык фонддун борбордук аппаратында 11 башкармалык, 5 бөлүм жана ведомство алдындагы 2 мекеме, ошондой эле аймактык башкармалыктарда 53 райондук башкармалыктар үзүрлүү иш алып барууда. Учурда биздин системада 1467 кызматкер активдүү иш жүргүзүүдө. Дагы бир белгилей кетчү жагдай 2009 жылы Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун окуу борбору мекемеси түзүлгөн. Бул окуу борбору соцфонддун кызматкерлерин даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу багытында, ошондой эле жеке юридикалык жактарды, уюмдардын жана ишканалардын кызматкерлерин, 9-11 класстын окуучуларын,
4-5 курстун студенттерин мамлекеттик социалдык камсыздандыруу маселелери жана пенсиялык сабаттуулукту жогорулатуу боюнча окутат. 90-жылдардын ортосунда жүргүзүлгөн камсыздандыруу принциптерин киргизүү боюнча реформа орчундуу болду. Түзүмдүк өзгөрүүлөр жасалып, анын натыйжасында пенсиялык камсыздоонун мыйзамдык негиздери өзгөртүлдү. 1997 жылы мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы кабыл алынган. Ал камсыздандыруу принциптерине негизделген пенсиялык камсыздоонун жаңы системасын киргизген. Бул өз кезегинде 2002 жылдан тартып камсыздандыруу базасынын өсүшүнүн оң динамикасына жана социалдык фонддун финансылык абалынын стабилдүүлүгүнө жетишүүгө таасирин тийгизди. Былтыркы жылы базалык бөлүгү 1390 сомго көтөрүлгөн, камсыздандыруу бөлүгү 15%га көтөрүлгөн. Жалпысынан 33%га көтөрүлгөн 2022 жылы. Мына быйыл камсыздандыруу бөлүгүн 38%га социалдык фонддун бюджетинен, пенсионный фонддун бюджетинен 38%га көтөрүп атабыз. Бул деген биз үчүн көп жетишкендик. Акыркы 12-13 жылда бул эң мындай көрүнүктүү жакшы көтөрүү болуп атат пенсиянын. Мен ойлойм, буйруса дагы жылдан жылга камсыздандыруу төгүмдөрү көбөйө берсе, бизде камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө маданияты өсө берсе, биз жыл сайын жакшы көтөрөбүз деген ойдомун. 1996 жылы жекече эсепке алуу системасынын жана камсыздандырылган жарандардын өздүк камсыздандыруу эсептеринин киргизилиши өзгөчө маанилүү болду. Анткени КМШ өлкөлөрүнүн арасынан биринчилерден болуп иштетилген бул система ийгиликтүү өнүгүп, жарандардын жеке маалыматтары социалдык фонддун маалымат системасынын негизги өзөгү катары пенсиялык системада гана эмес, башка мамлекеттик органдарда да пайдалануунун уюштуруучулук технологиялык жана укуктук мүмкүнчүлүктөрүн жаратып, социалдык коргоо системасында, банктык тармакта, укук коргоо органдарында, лицензиялоо жана каттоо чөйрөлөрүндө колдонулуп келет. Бүгүнкү күндө республика боюнча 6.943.000 адам жеке эсепке алуу менен камтылган. Бул республиканын жалпы калкынын 98,5%-ын түзөт. Персонификациянын эң ыңгайлуулугу мына бүгүнкү күндө ар бир адам өзүнүн иштеп келген тарыхын, төгүмүн, канча акча алгандыгын баарын ушул системанын ичине камтып, бүгүнкү күндө автоматташтырылып, эң ыңгайлаштырылып, эч кандай бир дагы кагаз сурабай, мындай документ албай туруп, ошол 20 жылдык, 25 жылдык, 20 жылдык тарыхын чыгарып, бүгүнкү күндө пенсияны ыңгайлаштырылган түргө, автоматташтырылган түрдө биз чектеп келип атабыз. 2010 жылдын 1 январынан тартып, Кыргыз Республикасында шарттуу топтомо пенсиялык эсептер менен иштеп жаткан колдонуудагы системага дагы экономиканын туруктуу секторунда иштеген жарандардын камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 2% өлчөмүндөгү топтомо компоненти киргизилген. Бул топтомо компонентинин негизги принциптери топтолгон каражаттарынын кайтарымдуулугу жана анын мураска калтырылышы. Пенсиянын топтоо каражаттарын төлөөнүн жаңы механизмдери ипотекалык кредити бар жана аны жоюп жаткан адамдарга жана алардын жубайларына, белгиленген тартипте расмий жумушсуз деп таанылган адамдарга, мындан тышкары камсыздандырылган адамдардын жубайлары, балдары, ата-энелери өмүрүнө олуттуу коркунуч алып келген оор ооруга чалдыккан учурда пенсиялык топтоолорду алууга мүмкүнчүлүк берет. Социалдык фонд иштеп турган мезгилде камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери боюнча мыйзамдар өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнүн таасири астында бир нече жолу өзгөрүүлөргө дуушар болгондугун белгилей кетүү керек.
1999 жылдан баштап 2009 жылдар аралыгында тарифтер 39%дан 27,25%га чейин, алардын ичинен жумуш берүүчүлөр үчүн тарифтер 13,75%га чейин төмөндөтүлгөн. Социалдык фонддун, пенсиялык фонддун бюджети өсүп келүүдө. Мисалы үчүн алсак, союз таркаган учурда пенсиялык фонд негизи нөлдөн баштады деп айтсак болот. Анткени төгүмдөрдү 1 тыйындан баштап чогултуп баштаганбыз. Ошол учурда жылдык бюджет 93 жылдары 340 миллион тегерегинде болсо, азыркы күндө 62 миллиарддан ашыгыраак бюджетибиз бар. Мындан тышкары, социалдык фонд тарабынан мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жана чет өлкөлөрдө эмгектенген Кыргыз Республикасынын жарандарынын пенсиялык укуктарын камсыз кылуу жаатында эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча иштер улантылууда. Азыркы тапта социалдык фонд 2 эл аралык уюмга, эл аралык социалдык пенсиялык жана социалдык фонддор ассоциациясына жана эл аралык социалдык камсыздандыруу ассоциациясына мүчө. Социалдык фонд азыркы учурда мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жана чет өлкөлөрдө эмгектенген Кыргыз Республикасынын жарандарынын пенсиялык укуктарын камсыз кылуу жаатында Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттер Россия Федерациясы, Казакстан, Армения, Беларусь, Түркия Республикасы жана Түштүк Корея менен кызматташат. Мындан тышкары, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсиялык камсыздоо жөнүндө өкмөттөр аралык макулдашуунун типтүү долбоору, ошондой эле аны ишке ашыруу тартибинин долбоору иштелип чыгып, алар Азербайжан, Улуу Британия, Испания, Италия, Литва, Түштүк Корея, Бириккен Араб Эмираттары, Польша, Франция, Венгрия, Австрия, Чехия, Швеция, Болгария, АКШ, Канада жана Финляндия өлкөлөрүнө жөнөтүлдү. Мезгилдин алдыга жылышы менен доор өзгөрүп, эл да жаңы нерсеге кадам таштоодо. Санариптешүү дүйнө жүзүнүн булуң бурчуна чейин кеңири жайылып, аалам жаңы ачылыштарга ээ болуп аткан кезде, социалдык фондда бул жаатта алдына бир топ максаттарды койду. Тагыраагы, заман талабына ылайык, социалдык фонд мамлекеттик пенсиялык камсыздоо тармагында кызмат көрсөтүүлөрдүн эффективдүүлүгүн жана сапатын жогорулатуу үчүн санариптештирүүнү колго алган. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 760 000 пенсионер бар. Кыргызстандын булуң бурчунда жашаган пенсионерлерге пенсиясы жеткиликтүү, оңой болушу үчүн социалдык фонд болгон мүмкүнчүлүгүн жумшоодо. 2008 жылы жалпы пенсиялык иштерди санариптештирүү иштери жүрүп баштаган. Бүгүнкү күндө ошол элдик программасы иштеп жатат. 370 миллиондон ашык уникалдык запистерибиз бар. Былтыр 2022 жылдын статистикасын алсак эле, мамлекеттик органдар, жеке ишкерлер, жеке банктар былтыркы жылда кайрылып бизден алган маалыматтардын саны 1 миллиард 100 миллиондун тегереги болду. Бул нерсе менен айтарым, социалдык фонд бүгүнкү күндө мамлекетте жүргүзүлүп жаткан санариптештирүүдө социалдык фонддун базасы чоң ролду ойнойт. Ошондуктан биз дагы санариптештирүүнү да улантып жатабыз. Жалпы санариптештирүүдө билесиздер, мурда баардык эле Кыргыз почтасы аркылуу алынчу пенсияларыбыз. Бүгүнкү күндө 760 000 пенсионерибиз бар. Анын ичинен 1 октябрь 2023 жылда 76% пенсионерлердин банктардан, бүгүнкү күндө 20 банк бар, коммерческий банк, мамлекеттик банк. Ошолор аркылуу пенсияларын алып турат. Пенсионер пенсияга чыгып атканда өз тандап алат, кайсы банктан аларын пенсияны. Социалдык фонд түзүлгөндөн бери 30 жыл аралыгында өзүнө жүктөлгөн милдетти
абийирдүүлүк менен аткарып келет. Пенсионерлерге татыктуу шарт түзүп берүүнүн үстүндө иш жүргүзүп жатат. Алдыда дагы бир катар реформаларды жасоону максат кылууда. Социалдык фонддун жалпы кызматкерлеринин иши пенсионерлердин алкышына татыды. Азыр эми мынакей жакында ушу социалдык фонддун уюшкандыгына 30 жыл болуп атат. Ошол 30 жылдын ичинде көп иштер жасалды. Жакшы аракеттер болду. Мурда күнү ошо карылардын майрамы өтүп атат. Ошолор менен мына баарлашып көрсөм, мен бардыгы тең ыраазы. Анткени жылдан жылга көбөйүп атат пенсиялары. Баягыдай мукрагандар элдер жок. Alo. Sensin байланайын кызым. Жакшы жүрөсүңбү? Жакшы окуп атасыңбы? Ошентогой. Курсагыңды ачырбай, мындай көңүлүңдү көтөрүңкү кармап, өзүңдү мындай бийик кармап, кадимкиңдей айылда жүргөндөй эле жакшы жүрө айланайын, Жакшы жүр. Ооба, мен телефондон эле которуп кое алам азыр мен. Ооба. Чоң энең дагы экөөбүздүн тең пенсиябыз көтөрүлгөн. Өкөлөп деле салып ийебиз. Которуп коебуз, аны интернет дегенди билип алганбыз. Иштеп атат интернет деген. Сизден салам айтыңыз. Мана жеңең салам айтып атат. Макул ата, чоң рахмат. Макул, жакшы жүрө кой айланайын. Жакшы жүрө кой. Салып жиберебиз. Телефондон эле которуп коебуз. Чоң ата? Мага единица салып коесузбу? Айланайын. Салып коем, анан сага салбаганда которуп коем, мына телефондон эле сага дагы. Салып коем. Сага дагыбы? Жакшы. Жашында берсин мээнетти, карганда берсин дөөлөттү. Адатта бул элдик макалды жашоого кумары арткан, көөнү толкуп, көңүлү жайланган. Кайсы бир иш ойдогудай аткарылган маалда канагат алып, айланасында турган жаштардын бирине айтары турган иш. Күч кубатка толгон, ар бир күнүн эмгек менен өткөрүп, эмгекти сүйгөн адам сөзсүз эмгегинин акыбетин көрүүгө акылуу. Эмгек адамды адам кылып, коомду кармап турат. Ар бир жаран аткарган ишинен майнап чыгарып, бир кезде маңдай тер төккөн ар бир күнү үчүн кийин анын кайтарымын көрүп, бактылуу карылыкта күн кечирүүгө тийиш. Өлкөдөгү жарандардын жаш кезинде жасаган эмгек күнү үчүн жылдар артта калган соң, кийин камкордукка алган социалдык фонддун аткарган милдети мына ушуну тастыктап турат. Аларга кам көрүү, бир кезде өлкө үчүн жасаган мээнетинин акыбетин кайтаруу социалдык фонддун башкы милдети. Эл эмгегин жер жебейт, эр эмгегин эл жебейт.